тамчысы аркылуу өткөн күндү түрдүү түстөр чагылдырат. Укмуштууга байыртадан эле бул укмушту булушка кызыгып изилдеп келишкен. Ал эми күн желесиндеги өңдөрү айрыкча Исаак Ньютонду кызыктырган. Ал күн желесиндеги түстөрдү атайын аспап призманын жардамы менен аныктаган. Ал тажрыйбасын кайталап жасап отуруп 7-түстү дагы табып, күн желесинде 7 түс бар деген түшүнүк сакталып келет. Кандай достор, мен азырчы конфеттерденчи радуга кылабыз. Биринчи коюп баштайбыз. Кандайсыңар достор, эми суу куябыз. Чын эле куй, ортосуна. Болду. Эми 5 мүнөт күтөбүз. Биз бүгүн күн желесини дазайбыз. Анчы бизге керек сүт, анан краска, шампунь, ватный палочка. Саламатсыздарбы достор. Бүгүн биз 3 түздөрдү текшерип көрөбүз. Бизге керек салфетка, фломастер, суу. Мынакей достор, эки түс өзгөргөн жок, кара түс өзгөрдү. Саламатта калгыла достор. Мен күн желесин жасайм. Ал үчүн бизге салфетка, фломастер, суу керек. Ушулардын жардамы менен биз күн желесин жасайбыз. Же кызартабыз. Ушундай күн желесин чыгардык. Мынтип 7 түскө кыркып алып, 7 түскө боёйбуз. Суга салабыз, алып туруп кургатабыз. пайда болду. Эми буларды кыркып алабыз.
кандай күнделепси пайда болду. Силер дагы жасап көргүлө.